Эми товарлардын трек коддорун издейбиз. Ошол грузовикти басасыңар. Грузовикти басканда бул жака силердин товарларыңар чыгат. Силер жиберген адреске жеткирдигенин ушул жактан көрөсүңөр, карта чыгат. Ушул именно ортосун басасыңар. Ортосун басканда мына үстүнөн карта чыгат. Азыр эми астындагы болсо узун цифралар, бул трек код. Ар бир товардын өзүнүн трек коду болот. Бул эмне үчүн десеңер, товарыңар неизвестный болуп, өзүңөрдүн личный кодуңар болбой калса, ушул трек код аркылуу таап алсаңар болот. Мына үстүндө көрдүңөр, картаны галочка чыгып калган. Галочка чыкса, бул товарыңар ошол адреске жеткен. Канчасы десеңер, эң алдын карасаңар 2024-11-21 деп турат. Ошол күнү жеткен. Ал эми сыртка чыгабыз дагы. Уже булар силер жиберген адреске жеткенден кийин, где-то бир жумадан кийин башка жака түшүп калат, көрдүңөрбү? Бул жактан трек код керек болом, издейм десеңер, керек болуп ортосун бассаңар, бул жака чыкпайт. Ал үчүн силер обратно чыгып, ошол сүрөттүн эле басасыңар дагы. Үстү жагына чыгып калды, көрдүңөрбү? Ал эми грузовик, ошол грузовикти бассаңар чыгарып берет сразу. Ушул трек кодду копировать этиш үчүн жанындагы эки кытайча турган букваларды басасыңар да копировать этип койсоңор. Эми возврат денег кылып берейин. Бул жактан биринчисин басасыңар. Фга окшошуп турат биздин тамга менен. Ушул Фны басасыңар дагы. Юаньдын сүрөтү турат, ушул юаньды басасыңар. Юаньды баскандан кийин азыр загрузка болот. Бул жактан эмне үчүн силер возврат денег кылайын деп атасыңар, перевод менен окуп алсаңар болот. Сынып келдиби, или келбей калдыбы, или материал андай эмес болуп калдыбы, короче, мына. Көрдүңөрбү? Мынтип которуп берет. Ушул кайсынысы болсо ошонусун силер басып көргөзүп жибересиңер. Ушул үчүн мен возврат кылам деп. Анан астына смс турат, сообщение жазган жерге орусчабы, кытайчабы жазып койсоңор, смайлик болобу. Жазып туруп отправить кыласыңар. Кызыл басып отправка кыласыңар. И бул магазин окуп подтверждение кылышы керек. Болбосо мен айттым го, жашыл иероглиф деп, ошолордукун заказ берип отмена кылсаңар, ошолор батыраак возврат кылып берет. Ал эми кайра табыш үчүн мо юань деген жазууга киресиңер. Ошол юаньга кирсең, мына бул жакта силер возврат кылган товарларыңар чыгып калат. Кийин картага акчаңар түшөт, бирок комиссияны булар силерге кайра бербейт. Ал эми кантип каргонун товарымды алам десеңер, кээрки карголор сообщение жиберет. Товарыңар келди, монча сом деп. Кээрки карголордон силер ссылкасы аркылуу издеп өзүңөр таап аласыңар, личный кодуңар менен. Аны карголордон сураштырып билип алгыла. Ушундай ссылкалар келет.